Суу тартыштыгы жана кургакчылык Борбор Азия өлкөлөрүнүн бардык өнүгүү пландарын коркунучка салган негизги көйгөй. Кургакчылык жана суу ташкындары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 30%га төмөндөтүп, 2050 жылга карата аймакта 5 миллион ички климаттык мигранттардын пайда болуусуна алып келери айтылууда. Уят эле нерсе суунун башында туруп, борбор шаарыбызда суунун жетишсиздиги. Бул деген суунун жоктугунан эмес, ошол жана мисменеджмент деп коет, тилекке каршы. Суу башында турган Кыргызстан кантип эле суусуз калды? Бул суроонун бир бетке жообу жок жана бир гана климаттык өзгөрүүгө кургакчылыкка шылтоо негизсиз. Ресурстар канчалык арзан болгондо, аларга караганда биздин мамилебиз дагы төмөн болот да. Эсимде жок да, ушундай засуха болгону мурун эсимде жок. Экинчи жыл болуп атат. Былтыр болду, быйыл кайра болуп атат да. Демек бул жерде кандайдыр бир чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. 99%ке чейин очистка кылып, кайра ушул алма бака тамчылатып беребиз да. Капитал командасы алдыдагы жарым саатта суу кризисине сереп салат. Биз менен болуңуз. Бишкек шаарынын тургундары бир канча күндөн бери сааттап ал турсун күндөп суусуз калып, айрым бизнес объектилерде таза сууну колдонууга чек коюлду. Суу маселеси бир гана Бишкекке же Кыргызстанга тийиштүү көрүнүш эмес, жана ал мындан ары дагы курчуй берет. Дүйнөлүк өңүттөгү бир катар жаңылыктарга көңүл буруу менен таза суу кризиси канчалык олуттуу экенин түшүнөбүз. Орусия басып алган Херсон областындагы жаңы Каховка КЕСинин үстүңкү бөлүгү талканып, суу көзөмөл сагып кеткен. Буга Украина менен Орусия бири-бирин айыпташууда. Аларда Украинанын экологиялык тобунун адистери бул эко-кырсыктын азабынан Кахов суу сактагычы солуп, Кара деңиз үчүн олуттуу кесепеттер болот деп эскертүүдө. Суу талашнайынан Иран менен Ооганстандын ортосундагы абал курчуп, май айынын соңунда тараптар ок атышууга чейин жетти. Эки өлкө ондогон жылдардан бери Гилмент дарыясында болгон укукту талашып келет. Климаттын өзгөрүүсү абалда ого өтөр курчутуп, ок атышууга себеп болууда. Иран өзүнүн кургакчыл аймагын сугаруу үчүн Гилмент суусунан көз каранды. Ооганстандын дамбаларды куруусу ак абалды ого өтөр курчуткан. Борбор Азиядагы кургакчылык жана суу ташкындары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 30%га чейин төмөндөтүп, 2050 жылга карата аймакта 5 миллион ички климаттык мигранттардын пайда болуусуна алып келет. Бул туурасында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токоев Астана эл аралык форумунда билдирди. Анын айтымында ушул тапта эле мөңгүлөр 30%га азайган. Биздин аймактын эки чоң дарыясында, Сырдарыяда жана Амурдарыяда суунун деңгээли 2050 жылга чейин болжол менен 15%га азаят. Аймакта экологиялык катастрофанын алдын алуу үчүн аралды куткаруу эл аралык фондун колдоого көбүрөөк каражат бөлүүгө чакырабыз. Суу маселеси жана климаттын өзгөрүүсү тыгыз байланышта. Борбор Азиядагы суу коопсуздугу тыгыз кызматташуу жана биргелешкен чаралар аркылуу гана ишке ашалат, деди Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токоев Астана эл аралык форумунда сөз сүйлөп жатып. Жалпысынан дүйнөдө таза суунун тартыштыгы өсүүдө. Бир жагынан климаттын өзгөрүүсү, экинчи жагынан сууга болгон талаптын өсүүсү жана жаратылыш ресурстарын эффективсиз башкаруунун кесепетинен суу тартыштыгы курч мүнөзгө өсүүдө. Жер көк планета деп бекерин айта алса керек. Космостон ал жер тактары бар көк шар болуп көрүнөт. Жер бетинде болжол менен 1,5 миллиард куб метр суу бар. Бирок анын 97,5% туздуу суу болсо, болгону 1%га жетпегени гана ичүүгө жарактуу таза суу. Таза суунун запасы дагы тең салмактуу эмес. Континенталдык деңгээлде дүйнөдөгү таза суунун эң чоң үлүшү Америкада, жана ал бардык таза суунун 45%-ын түзөт. Азияда болсо таза суу запасынын 28%, Европада 15,5% бар. Эң аз үлүш Африкага туура келет, 9%. Бардык таза суунун 10%дан ашыгы адамдардын тиричилик керектөөсүнө жумшалат. Калган 90%ды өнөр жай жана айыл чарбасы колдонот. Жыл сайын глобалдык чыгымдар көбөйүүдө. Үй шартында адамдар сууну көбүрөөк керектей баштады. Экономикалык өнүгүү дагы кошумча чыгымдарды талап кылат. 2025 жылга карата буунун маалыматы боюнча дээрлик 2 миллиард адам таза суу кескин тартыш болгон аймактарда жашайт. Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркменистан жана Өзбекстанда 76 миллион адам жашайт. Аймактын суу ресурстарынын көбү Арал деңизинин бассейнин азыктандырган Тянь-Шань, Гиндукуш, Вахан жана Памир тоолорундагы кар жана мөңгүлөрдүн эришинен алынат. Бассейндин эки чоң дарыясы адамдын ден соолугу, экосистема, айыл чарба, гидроэнергетика жана ички балык чарбасы үчүн зарыл болгон суу ресурстарды камсыз кылат. Деген менен Борбор Азиядагы 22 миллион адам, тактап айтканда бул чөлкөмдүн калкынын дээрлик 3/4 таза сууга жетпейт.
Бул маселе айрыкча айыл жергесинде курч. Борбор Азияда калктын саны 2050-жылга чейин 90-110 миллион кишиге чейин өсүшү күтүлүүдө. Урбанизация процесси, климаттык өзгөрүүлөр жана экономикалык өсүш ансыз дагы чектелген суу ресурстарына болгон басымды ого бетер күчөтүүдө. Климаттын өзгөрүшүнүн топтолгон кесебеттери терең таасирлерге ээ болот. Борбор Азияда жылуулук орточо дөнөлүк деңгээлден ашып, 2100-жылга карата температура орточо эсеп менен 5-6 градус Цельсийге жогорулашы күтүлүүдө. Суунун тартыштыгы жана кургакчылык Борбор Азия өлкөлөрүнүн бардык өнүгүү пландарын коркунучка салган негизги көйгөй. Азыр саясатчылар айтып жаткан дээрлик бардык максаттар калктын кирешесин көбөйтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана эмгек миграциясын азайтуу аймактагы суу маселесин чечмейин куру кыял бойдон гана калат. Борбор Азияда жеткиликтүү суу ресурстарынын көлөмү акырындык менен азайып бара жатат. Бирок калктын саны өсүүдө. 30 жылдын ичинде аймактын тургундарынын саны дээрлик 2 эсеге өсүп 75 миллион адамга жетти. 2050-жылга чейин 100 миллион адамдан ашат деп күтүлүүдө. Өсүп жаткан калк бул аймактын экономикасын көтөрүүгө жардам бере турган баалуу ресурс. Бирок суу контекстинде бул биринчи кезекте таза сууга болгон талапты күчөткөн жүк. Климатологдордун айтымында Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө 2040-жылга чейин суу ресурстарына болгон басым дээрлик 3 эсе көбөйөт. Ошол эле маалда аймакта сууну пайдалануунун эффективдүүлүгү өтө төмөн. Эмне үчүн Бишкек суусуз калды? Аны чечүүнүн кандай жолдору бар? Талдап көрөлү. Кыргызстанда таза суунун запасы мөңгүлөрдө, дарыяларда, көлдөрдө жана жер астында топтолгон. Климаттык жылуулануунун айынан мөңгүлөр ээрип, дарыялардын агымы тартылып, ал эми жер астындагы суу улам тереңге качууда. Бирок мунун баары адамдын экологиялык кыянаттыгынын кесепети. Мындан бир канча жыл мурун Bioscience журналында жарык көргөн «Токойлор жаанды чакырат» деген макаланын авторлору окумуштуулар токойлор жаан жаган үчүн өспөйт, токойлор болгон үчүн жаан жайт деген гипотезага далилдерди келтиришкен. Башкача айтканда, бактырактуу жерлерге жаан көп жайт. Ал эми соңку жылдары Бишкек мэриясы бактырактарды кыюу менен алек. Экинчи жагынан Бишкекте, жалпы эле Кыргызстанда калктын саны, анын жанында экономикалык субъектилердин дагы саны өсүүдө. Демек сууга болгон талап өсүп жатат. Бишкек шаары жана ага жакын 32 айылдын тургундарын камсыз кылуу үчүн ушул тапта айына 12 миллион кубометр суу керектелет. Расмий түрдө Бишкекте 1 миллион 300 миң киши жашайт. Бирок калктын саны жыл санап өсүүдө. 2022 эле борбордук суу каналдын кардарларынын саны 7 миң кишиге көбөйгөн. Климаттын өзгөрүүсү, демографиялык өсүш, экономикалык активдүүлүк, мунун баары абалды мындан ары дагы курчута берет. Андыктан Бишкектин суусуз калганы бул аномалия эмес. Абалды чечүүнүн кандай жолдору бар? Абалдан чыгуунун айласы деп Бишкек мэриясы сууну чектеп баштады. Айрым бишкектиктер сааттап суусуз калса, кээ бир жаңы конуштар сууну күндөп көрбөйт. Автоунаа жуучу жайларга суу берүү токтотулду. Азыр мэрия өтө чүргүчтүү эле аракет көрүүдө. Бирок суу маселеси ушуну менен эле бүтпөйт. Андыктан стратегиялык чаралар керек. Климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепетин жеңилдетүүгө багытталган жашыл технологиялар тездик менен өсүүдө. Мисалы, деңиз, океандардын туздуу суусун тазалап, ичүүчү сууга айланткан технологиялар бар. Жана андай мисалдар жаныбызда эле. Мисалы үчүн ошол эле Түркмөнстанда деңизден сууну тазалап алган учурлар бар да. Деңиздин суун тазалап иче турган суу болгондачы. Дубайда деле ошондой системалар бар. Аларда деңизден суу тазалап ичишет. Бизде дарыянын суулары бар. Мисалы үчүн толтура атат да. Ошол сууларды колдонуп, шаарыбызга дагы бир жаңы күч, жаңы бир дем бергенге болот да. Жаанын суун сиз айткандай топтоп, анан кийин аны поливка колдонсок болот. Ошондой технология бар да азырчы. Жаанын суусу өтө өзгөчө жай мезгилинде өтө таза суу болуп эсептелинет да. Мен жакында эле Турцияга барып келдим, бир аралында болуп келдим, мисалы үчүн. Ал жерде ошол жаанын суун, тиги немедин суун топтошуп, водоем кылып, эми чоң көлчүк сыяктуу да. Анан ал жерден тазаланып, анан шаарга берилет да. Ошондой нерсени дагы кылсак болот бул жерде. Мындан тышкары, активдүү өнүгүп жаткан жашыл технология бул саркынды сууларды тазалоочу система. Анын жардамы менен канализациялык агындылардын баары 98%га чейин тазаланып, техникалык сууга айланат. Ал эми техникалык суу ошол эле унаа жуучу жайларда суугат иштерине колдонулуп, таза сууга болгон суроо талапты азайтмак. Техникалык сууду, мисалы, ошол эле машина жууганда колдонсо болот. Анан суугат ишине колдонсо болот. Ошол эле техникалык сууну кайрадан эле туалетке колдонсок болот.
таза сууну коротпой ошону кайра иштетип ошентип колдонсок болот. Европада мен бир-эки мисалдарды көргөн жерлерим бар. Мисалы отелдердин суу баары чыгат дагы ошол тиги тазалануучу жерге алат, техникалык суу, канализацион суулардын баары да алар тазаланат дагы. Биринчи поливке берсе болот, экинчи ошол эле там унитаздарга берсе болот. Үчүнчү тарабы аны кайра иштетип, кайра эле ошол автомойкаларда колдонсок болот. Ошол эле көчөлөр жууганда колдонсо болот. Бул көп тармактуу немеде негизичи. Борбордук жылуулук система, борбордук суу канал деген сыяктуу борбордоштурулган система советтик доордон калган эски өнөкөт. Азыр дүйнө децентрализация же автономдуу системага көбүрөөк өтүүдө. Мисалы Бишкек шаарынын жогору жагына түшүп жаткан жаңы үйлөрдүн көбүнө азыр борбордук жылуулук системасына кошулууга уруксаат берилбейт. Ушул эле принцип менен автономдуу канализация системасына өтө турган болсо, ар бир турак үй өз саркындысын өзү тазалап, ал эми андан чыккан техникалык сууну кайра эле өз территориясын сугарууга колдоно алмак. Бул чогуу болгондо бир көйгөй чыгат да, ар дайымчы. Анын өзүңчө чоң көйгөй чыгат да. Ошол эле суу болсун, ошол эле отопление болсун, ошол эле канализация нерсеси болсун. Өзүңүздө болгондо аны бат-бат карап, бат-бат неме кылып, анан эгерде бир нерсе болсо дагы, авария болсо, неме болсо, бат эле аны жасап койсоңуз болот да. Мындан эч кандай коркпош керек. Казакстанда жаңы закондор келген 2 жыл мурда. Bir жыл каникул болду. Бул жылы өтө катуу башталды да. Бүтүн ошол эле заводдор болсун, фабрикалар болсун, сиз айткан автоунаалар жууган компаниялар болсун, кичинекей кофейня деп коебуз го, кофе, кофейня, ресторан, аларга дагы чектөөлөр кирди. Ал жерде мисалы үчүн сиз колдонулган сууду тазалап, анан кийин канализацияга жибересиз да. Ага чейин аларды эгерде тазалабасаңыз, сизге штраф болот да. Албетте, жашыл технологиялар арзан болбойт. Андыктан өкмөт бизнеске талап коюу менен катар жашыл технологияларды алып келүүгө шарт түзүп, жеңилдетилген кредит, субсидия түрүндө жардам бериши керек. Сууну төлөп атам деп туруп колдонуп атат да. Бирок азыр биздин суудун тарифи мындай карап көргөндө дүйнөлүк деңгээлде, даже биздин чөлкөмдөгү мамлекеттин деңгээлине караганда биздин суунун баасы аябай эле төмөн да. Ресурстар канчалык арзан болгондо аларга караганда биздин мамилебиз дагы төмөн болот да. Аны канчалык деңгээлде көтөрсөк, ошончалык мамилебиз өзгөрөт, сууга болгон мамилебиз өзгөрөт. Бизде көп эле немелер бар, автомойкалар бар. Алардын баардыгы тиги неме деп, унаа жуучу жай деп алынбайт да. Назначениясы мен билгенден где-то 70% унааны сатыкка даярдоо деп ошондой уруксаттар менен алынат да. Ошол үчүн ар бир унаа жуучу жайга ошол эле банялар болсун, тиги коомдук баня деп коебуз го, коомдук баняларга болсун, ошол эле кафе, ресторандар болсун, ошолорго өзүнүн суусун тазалап, кайра колдонгонго бир шарт түзүп, ошол учурда ишкерди колдогонго узак мөөнөттүү тиги акчалар, кредиттерди карабайсыз, ошолорду карап бериш керек да. Себеп дегенде эми ишкер өзүнүн жумушун ачып, элдерге иш берип, анан закон менен аны тиги бир чекке келтирген да туура эмес болот деп эсептейм да. Бул жерде экинчи жагынан жардам катары дагы бир пакет сунуш керек деп ойлойм да. Бирок бул жардамдар сөзсүз түрдө эле мамлекеттик казынанын эсебинен болушу керек дегенди түшүндүрбөйт. Ошол эле дүйнөлүк жашыл фонддордон арзан жана узак мөөнөттүү каражаттарды тартып келүүгө болот. Жана муну азыр коңшу өлкөлөр ишке ашырууда. Мисалы үчүн булар, мисалы Казакстан тиги жашыл зеленый климатский фонд менен түздөн-түз байланышып, түздөн-түз иштешкен үчүн бул тармакка аябай чоң көңүл бурат. Негизи эле жашыл технологиялар боюнча, ошол энергоэффективный оборудование боюнча билесиз өзүңүз кымбат турат да. Анан Казакстанда узун мөөнөттүү кредиттер каралган. Анын жанында ишкерлерди колдоо үчүн атайын 1 миллиондон 10 миллионго чейин теңге деп алган жок. 2 миңден 20 миң долларга чейинки жеңил кредиттер да каралган да. Ошонун эсебинен мисалы үчүн жакында эле биз бир компанияга Астер Авто деген ошо автомобиль жуучу бир центрге ошону тазалап кайра иштеткенге бир оборудование бердик. Көптөрү кымбат эмес. Аларды ошол мамлекет колдоп кредит сыяктуу алышты да.
ошондой жолдор бар да, мисалы үчүн бизде деле ошону колдонсок болот да. Суу кризисин чечүүдөгү негизги жана зарыл чара бул жашыл экономикага өтүү. Адам баласы буга чейин жаратылыш ресурстарын каалагандай калчап туш келди колдонуп келип, эми азабын тартууда жана кесепеттери да калды да. Кадимки эле мейманканада бул жерде 18 номер бар. Бул жерде андан тышкары мындай ресторан бар буякта. Өзү имарат ушундай энергоэффективдүү болуп жасалган. Бул жакта жылууланган абдан. Бул жерде биз ушул жашыл технологияларды колдонобуз. Жашыл технологиялардын ичинде тепловой насостор, гелиоколлектор, күн менен сууну ысытабыз. Андан тышкары ушул жашылдандыруу, анан сууну кайра иштетип, жанагындай таза 99%ке чейин очистка кылып, кайра ушул капельный орошение деп коет, ошо тамчылап биз ошо алма бака тамчылатып беребиз да. Бул жакта ушул бүт имараттан түшкөн саркынды суулар ушул жерде тазаланат. 3 камерасы бар. Бүт автоматизированный. Анан муну мен мисалы телефондон да көрө алам да. Эмесин атайын приложениясы бар. Көрсөтүп турат. Эч кандай кызыл күйгөн эчтекеси жок. Значит, нормально иштеп атат да баардыгы. Мына бияктан мындай ачып, бияктын баары автоматизированный, мына контролдоп турат. Ошол ар кайсы показательдерди жанагындай мен көрсөткөндө интернетке чыгарып турат да. 96-99%ке чейин сууну тазалайт. Ал сууну мына сиз көргөндөй бияка кайра алып келип тетиги челек менен могу эмеге капельный орошение менен бул бакка кетет да ал суу. Бияктан кайра ошол андан 5 бетер тазаланып, таза эле суу болуп калат да, мындайча айтканда. Негизи албетте дүйнө жүзүндө эме суу аз. Мен мисалы Израилде болгом. Израилде кичинекей суу ушундай суунун ичине еще балык өстүрүшөт аларчы. Ошо тазаланган саркынды суу келип, анан ичине балык өстүрүп, ошо ал сууну анан капельный орошение менен поливке кетиришет да. Ошол чөлдүн ичинде алар даже ошол топуракты сатып алышат да. Топуракты сатып келип, ошо кичинекей топурактын ичине ошо кичинекей помидор тигип, анан ал помидор чоң-чоң болуп чыгып, Израилден чыккан мисалы перец, помидор, жашылчалар Европада же Россияда, мурун Россияда, азыр Европада эң чоң жанагы сатуунун бөлүгүн ээлейт да аларчы, ошо базардын бөлүгүн ошо чөлдөн өстүрүшөт да. Ошо кичинекей эле фермалар, жана кибуц деп коет аякта, жанагындай. Бизде мурун колхоз деп коммунисттер өз убагында колхоз ачып, анан иштете албай койшпадыбы. А израилдиктер ошол колхоздун иш жүзүнө ашырышкан да. Аякта мондай кишилер чогулуп, ушундай чоң-чоң бизнестерди ачышат чогуу. Эч кимси мындай эме албайт да, ашыкча айлык албайт же, бүт баары бир чоң коммунага кетет. Анан ошол коммуна анан кишилерге таратып берет да керектүү. Анан ошол коммуналар абдан ушундай заманбап технологиялар колдонушат да. Ошондой капельный орошение деп коет. Ошондой нерселерди көп колдонушат. Көп биздин кардарлар ушул жактырат да, ушундай бизде жашыл технологиялар колдонуп атканын, анан ошо келгенде ушундай отзывдарды калтырышат. Бизде жашыл технологиялар колдонгонубуз жөнүндө мындай кеп тарап, анан кээ бир мекемелер да бизге кайрылат, ошо силерди өткөрөт элек, анткени силер ушундай
социалдуу жактан мындай жоопкерчиликтүү иш алып барат экенсиңер деп көп кайрылгандар көп. Тренд болгондон дагы бул чындыгында үнөмдүү да. Бизде ушул көп учурда ишкерлерибиз башында көп акча салгандан тартынышат, качышат да анданчы. Бул жерде чындыгында ошо жашыл технологияда башында биринчи инвестициялар көлөмдүү болот. Бирок ушул иштеткенде анан ушул экономия билинет да. Мисалы биз электр энергия жагынан бир топ эле үнөмдөйбүз да. Мисалы биз бул жерде орточо эсеп менен бир 2000 квадратка бир 60 миңден 120 миңге чейин эле төлөйбүз да. Бул бир топ эле аз да башкаларга салыштырганда. Сурап билип окуп дегендей. Анан ушуну жана эл аралык фонддор көп эле колдойт ушундай технологияларды, кредиттик линиялар бар. Ошолорду колдонуп, анан ушундай бизнес ачсаңар болот көп эле жерде. Эң негизи мына өзүңөр көрүп аткандай бул жер мындан кооз жер, эң мындай туристтер көп келчү жер. Мындан тышкары мисалы мындай жерлер көп Кыргызстанда. Ошол жерди иштетип ушундай зеленый технология менен иш ачса, бул туристтер кардарлар өздөрү кызыгып келет да ушундай жерлергечи. Мындай тартыштар жыл сайын боло баштады да, мурун мындай жок болчу. Мен эсимде жок да, ушундай засуха болгону мурун эсимде жок. Биринчи жолу болуп атат да, мен билишиммен. Экинчи жыл болуп атат. Былтыр болду, быйыл кайра болуп атат да. Демек бул жерде кандайдыр бир чоң өзгөрүүлөр болуп атат да, климаттык өзгөрүүлөр болуп атат. Суу тартыштыгы бул биздин мындай бүгүнкү реальность деп койсок болот да. Ошого каршы кандай иш-чаралар, стратегиялык кандай жолдор ошону токтотуш үчүн, мисалы ошол эле кошуналарды тартып, ошо кошуналар менен чогуу мисалы ошол бак өстүрүү, бак тигүү, ошол мөңгүлөрдү сактоо жолдорун чогуу талкуулап, алар ошо каржылаганга жардам бериш керек. Ушундай иш-чара, анткени бул жерден сууну баары колдонот. Ушундай активдүү бир чаралар керек азыркы убактачы, тез убакытта. Же болбосо биз ушул азыр жоготуп алышыбыз мүмкүн да, мөңгүлөрүбүздү жоготсок, анда бүт баары жоголот да биякта. Эксперттик бир билимдер керек да, туурабы? Адамдарды тартышыбыз керек, мелиоралык эксперттер ошого жараша мисалы инвестиция кылыш керек да, ушул сууну үнөмдөөгө. Анын ичинде ошол арыктарды тазалап, шаардын ичинде арык системасын жасаш керек. Андан кийин жана негизи сугаруу системасын, жана капельное орошение деп атат. Ошондой үнөмдүү технологияларга өтүш керек да. Ошол анан мисалы күнүмдүк жашоодо сууну үнөмдөш үчүн эмне кылыш керек, ошондой чараларды киргизиш керек. Ошол эле саркынды сууларды кайра иштетүү. Анан ошо сууларды мындай кармаш үчүн мисалы жашылдандыруу керек көп жерде. Ошол эле тоолордо суунун башынан суун корогонго чейин бүт ушул жашылдандырып, ушундай жаңы мындай подходдор керек да. Суу башында турган Кыргызстан кантип эле суусуз калды? Бул суроонун бир бетке жообу жок жана бир гана климаттык өзгөрүүгө, кургакчылыкка шылтоо негизсиз. Аккан арыктагы суунун баасы болбой, кыргызстандыктар аны товар катары кароону үйрөнгөн эмес. Кесепетинде, үй тиричилигинде дагы, бизнесте дагы суу кор колдонулат. Мунун бир жолу сууга болгон тарифтерди көтөрүү болушу мүмкүн. Бирок бул дагы жетишсиз чара. Анткени эффективдүү башкаруу орноп, коррупция жок болмоюн, тарифтин акчасы кумга сиңген суудай жок болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бизге уят эле нерсе, суунун башында туруп, борбор шаарыбызда суунун жетишсиздиги. Бул деген суунун жоктугунан эмес, ошол жана мисменеджмент деп коет тилекке каршы. Биз деген баштан эле Советтер Союздорунун электр энергияга, сууга, бул деген баягы
Кудайдын берген куту, бунун наркы жок дегендей эле мамиле кылабыз да. Тилекке каршы бул азыр андай эмес. Көп экономисттин болушунун кереги жок. Мындай жалпы эле логикалык катары алалы. Дүкөнгө кирсеңиз азыр 1 литр сууну канчага сатып алабыз? 30 сом 1 литр суу. Ал суу бир жактан өндүрүлбөйт да. Ошол эле тоодон алып келип куюлат. Албетте өзүнүн баягы чыгымдары бар. Бирок 30 сом. Ал эми мамлекет койгон тариф кубометрине менин оюмча такташ керек, калп айтпайм, бир 10 сомдун эле тегерегинде. Демек, биз кранды ачканда 1 кубометрге биз 10 сом эле төлөйбүз. Ал эми ошол убакта капчыктан акчабызды чыгарып дүкөнгө кирип, атайын эринбей барып, литрин кубометрин 30 сомго кеминде сатып алып атабыз. Бул жерде дагы бир маселе бар да. Албетте тариф, биздеги тарифтер бул өзүн актабай турган өтө эле социалдык тарифтер. Бирок мындан тышкары тарифтен башка ошол эле башкаруунун эффективдүүлүгү деген. Тарифтерди көтөрүү менен маселе чечилип калабы деген да суроо бар да. Анан ушул жерден балким мамлекет бул тармактагы өзүнүн ролун азайтып, өзүнө алган жүктү тескеринче жеңилдетип, ошол эле мисалы үчүн аутсорс аркылуу жеке компанияларга берсе, алар балким алда канча ийгиликтүү иштетип. Жөн эле мисал катары Google'да деле маалымат кеңири Veolia деген аябай чоң транснационалдык корпорация болуп калды. Башына чакан эле компания болчу, француз компаниясы. Азыр Прага шаарында, Братислава шаарында, Европанын ири борбор шаарларын суу чарбачылыгын алып койгон. Бул эмнеси менен баягы мамлекеттик бийликке дагы муниципалдык баягы шаардын бийликтерине эмнеси менен ыңгайлуу? Себеби дегенде ал бизнес. Бизнес дегенде алар ошол калк менен өздөрү тарифтик саясатты, анан негизгиси биякта чоң роль бул калктын аң сезимин көтөрүү, бул түшүндүрүү маселеси. Качан баягы адрестү түшүндүрсөң, бул сага эле керек. Биз деген ошон үчүн сапаттуу кызмат кылышыбыз керек. Ошон үчүн тариф ушундай болот дегенде, баягы калк деле түшүнөт да. Ал эми мамлекеттик муниципалдык же болбосо ошол мамлекеттик чарбачылыктардын калкагында болгондочу тилекке каршы айкындык, ачыктык болбой, анан ошон үчүн дайыма эле критика болуп атпайбы? Коррупция бар, анан түшүнүксүз болуп атат, саясатташып кетип атат да ошол маселе. Саясатташ ошол маселе. Менимче баягы жеке сектор, ишкер эч качан өзүнө каршы иштебейт. Анан ошол себептен туура айтасыз, ошону баягы аутсорсту ГЧП форматында компаниялар өткөрүп бериш керек да. Эми сөздүн ачыгын айтканда, дүйнөлүк практика бул нерсени, бул мисалы үчүн тастыктап койду, бул аксиома болуп калды да. Мамлекет бул эң эффективсиз, эң чабал башкаруучу. Бул мисалы үчүн бир талаш талкууга да жатпайт да. Биз болсо дагы деле мамлекеттик ишканаларды ачып, мамлекет бизнес менен алектенип, мамлекет курулуш менен алектенип, мындай мамлекет Советтер Союзундагыдай болуп, өзүнүн функциясын бир чаташтырып алгандай да. Билимге кайрылсак, 1970 жылдардын соңунда, 1980 жылдардын тегерегинде ошол Америкада башталган, ошол багыт ана Улуу Британияда башталып, Европада жайылып кеткен баягы бюрократиялык мурунку бир кылым иштеген Бисмарктык модель болгон, бюрократиялык башкаруу дегенчи. Ал убагында мүмкүн туура болгондур, убагында бир эреже, бир дисциплина алып келгенде. Кандайдыр өнүгүү этаптар болгондо. Ал эми ошол 1970-80 жылдарда алдыңкы азыр эң алдыңкы катарда турган өнүккөн өлкөлөр эбак эле бюрократиялык ошол Бисмарк моделинен менеджердик моделге өтүп кетишкен. Мисалы өзүңүз көргөндөй, барып көргөндөй, Америка Кошмо Штаттары, Европада, Японияда, башка өнүккөн өлкөлөрдө мисалы мэр бар, бирок сити менеджер деген түшүнүк бар. Же болбосо ошол мамлекеттик ишканалардын саны кескин аз. Ошол жеке сектордогу чемпиондорго конкурс түрүндө беришет да. Бул эмнени түшүндүрөт? Качан бизде башкарууда, мен чоң саясий башкарууну айткан жокмун, ошол чарбачылык башкарууда менеджерлер болгондо экономикасын эсептеп, жана cost benefit анализ деп коет, чыгым менен кирешенин анализи туура болсо, менимче ошондо бир пайдалуу эрежелер пайда болот да, ошол калкка дагы түшүнүктүү болот. Жана анын негизги гарантиясы бул ачыктык жана ачык айкындык жана отчеттуулук да, ошол калктын астындачы. Качан баары ачык айкын болгондо менимче суроо да жаралбайт да, эмне каяка кетип атканчы. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салып, соңку бизнес жаңылыктардан кабар алып туруңуз. Ишиңизге ийгилик.